Биз ынтымак ордонун алдында турабыз. Бул жер мамлекеттин келечегин аныктай турган чечимдерди чыгара турган жер. Бирок айылдардагы арыктан суу акпай калса дагы, мектептеги чатырдан суу тамса дагы биз расмий Бишкекке даттанып көнүп калганбыз. Мындай принцип менен элибиз бир топ учурдан бери жашап келди. Аймактарды кыдыруу учурунда Садыр Жапаров дал ушул маселеге токтолуп, айыл өкмөт жана акимдердин деңгээлинде чечиле турган маселелер борборго жетпестен жеринде чечилиш керектигин айтты. 2 saat otursam 2 saatta bir 50 adamdın probleması menен эле бүтүп калып атат. Облустук деңгээлде эле бүтүрүп койчу маселелер. Көп жылдар бою Кыргызстанда баарын борбор чечет, баарына президент күнөөлүү деген түшүнүү калыптанып калган. Кичинекей айылдагы таза суу маселесинен тарта мектептин чатырына чейин Бишкекке карап кылчактаган заман артта калышы керек. Аймактардагы элдин маселесин президенттин деңгээлине жеткирбей, жерлерде чечкиле деген сөз жергиликтүү бийлик органдарына берилген чоң ишеним жана ошол эле учурда катуу талап болду. Эми мындан ары силерге мына мен сөз менен да сөз жүзүндө дагы, иш жүзүндө дагы, мыйзам жүзүндө дагы мына укуктарды берем. Баягы күндөй мына чырылдап аткан нарында, ошто кыдырганда чырылдап аткан элдерди өзүңөр издеп барып аркасынан эмне проблемаң бар деп чакырып, бардыгын координация кылып, анан комиссия түзүш керек болсо, комиссия түзүп туруп эле чекипти койсоңор, кийин мен барганда ызылдап чыгып, мына менин көк китебим бар, анан талаш жерим бар, же болбосо баланча жерим бүтпөй атат, же болбосо сотум бүтпөй атат дегенде, комиссия түзүлүп чечилген маселе, чекит коюлган маселе десеңер, биз ал маселеден аттап башка маселеге өтүп кете беребиз. 2 saat otursam 2 saatта bir 50 adamдын проблемасы менен эле бүтүп калып атат. Облустук деңгээлде эле бүтүрүп койчу маселелер. Мына негизги бүгүнкү чогулуш, сиздерди чогулткан чогулуштун максаты ушул. Элдин маселесинин Бишкекке, президенттин администрациясына чейин жетиши бул убакыттын жоголушу, кагаз иштеринин көбөйүшү жана бюрократиялык тоскоолдуктар. Садыр Жапаров сунуштап жаткан модель ыкчам жана түз башкаруу модели. Жаран акимге барат, аким маселени дароо чечет. Жергиликтүү жетекчи өз аймагынын көйгөйүн Бишкектеги чиновникке караганда алда канча жакшы билет. Буга чейин айрым жетекчилер жогору жактан буйрук болгондо гана кыймылдайм же бул менин компетенттүүлүгүмө кирбейт деп жоопкерчиликтен качып келишкен. Президенттин бул билдирүүсү аларды комфорт зонасынан чыгууга мажбур кылат. Эми ар бир аким же айыл өкмөт башчысы элдин алдына чыгып, маселени өз алдынча чече алган реалдуу лидер экенин далилдеши керек. Чече албаса, ордун бошотот. Бул кадрды курамдын табигый түрдө тазаланышына жана күчтөнүшүнө алып келет. Президент жана губернатор аким айыл өкмөттөрүнө көйгөйдү жеринен чечкиле, элди убара кылбагыла деген талабы карапайым элге кандай пайда алып келет? Элдин пикирин угуп көрдүк. Айыл өкмөттөр чечиш керек, акимияттар эмнеге отурушат анда? Губернаторлор чечсин ошолор. Элдин баарын салпактатып бияка келтирип, анан кайра жакка алып барбайлы. Туура эле анын сөзү, туп-туура. Мен колдойм. Туура, президенттин айтканы туура. Аны ошо жергиликтүү айыл өкмөттөрү, айыл депутаттары бар, ошолор чечиш керек негизи. Майдан нерсеге деле бардыгына президент чуркай берсе, анда президенттин өзүндө орду болуш керек. Адамдар чечиш керек, жергиликтүү айыл өкмөтү, мэрия, соответствующий эмелер, органдар, подразделения. Мен жолум ушул. Мени убара кылбай силер өзүңөр. Айыл өкмөтү, аким, мэр, город силер чечкиле, силерге добро бербеди беле? Аны иштебей атат да. Маселе кылып жаратып атпайсызбы, президентке туура, бирок айтканы дагы, буйрук бергени дагы, талап бергени да туура. Себеби дегенде биз кичинекей нерсени барып алып туруп эле жеримди алып койду, же болбосо мектептен, жумуштан алып койду, же дагы бир кандай маселени президентке барып, ошончо убактысын кетирип, президенттин да убактысын кетирип айтып атканы туура эмес да, карапайым элдердики. Бирок ошентип алдын ала айтып койгону да туура, анткени бардык нерсени жеринен чечиш керек. Мамлекет башчысы ар бир айылдагы трансформатордун күйгөнүн же арыктын тазаланганын көзөмөлдөп отурбайт. Ал үчүн атайын дайындалган атка минерлер армиясы бар. Садыр Жапаровдун бул талабы президенттик институттун потенциалын, өлкөнүн келечегин аныктай турган глобалдык маселелерге топтоого шарт түзөт. Президенттин айтканы мамлекеттик аппараттын саат сыяктуу так жана үзгүлтүксүз иштешине багытталган саясий эрктин реалдуу көрүнүшү. Биз тандоодо дагы
ошондой кесипке баягы кадрларды алып келип иштеткенден мурун биз ошо президенттин алдында атайын кадрдык дайындоо институтун түзүп, мына ошол жерден уюштургуч жөндөмдүүлүгүн карап, эл менен иштеше ала турган жөндөмдүүлүгүн карап, анан ошол кесиптик баа берип, андан кийин биз ошол тармактык жетекчиликке алып барышыбыз керек экен. Тилекке каршы эгемендүүлүк алгандан бери мына ошондой сабатсыз, сапатсыз тиешелүү өкмөт өкүлдөрү барып алып, жагдайды татаалдаштырып, буга чейинки дагы өлкө башчыларына чейин нааразычылык билдирген, мына так ошол маселенин айынан келип чыгат. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич көлдө өткөн жыйында өкмөттүк бардык жетекчилерге өтө чоң эскертүү кылды. Президенттин саясаты бөрк ал десе, баш алган эски бюрократиялык системаны талкалоого багытталган. Эгер биз күчтүү мамлекет курабыз десек, анда күчтүү жана өз алдынча чечим кабыл алган аймактарды түзүшүбүз кажет. Жергиликтүү жетекчилерге укук да, каржылык мүмкүнчүлүк да берилди. Демек, эми шылтоо айтууга орун жок. Бул кадам чиновниктердин жоопкерчилигин гана жогорулатпастан, элдин бийликке болгон ишенимин жеринен калууна келтирүүчү маанилүү кадам. Башкаруунун жаңы модели убакытты да, каражатты да үнөмдөп, реалдуу натыйжа берет. Эми иштебеген аткам нерлер аяусуз жазага тартылат. Президент чечкиндүү кадамдарга барып, жергиликтүү бийликке катуу талап койду. Президенттин сөзү жерде калбайт. Эми ар бир тапшырманын аткарылышы президенттин жеке көзөмөлүндө болорун белгилей кетели.